Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар жана кадырлуу кесиптештер. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ааламдын алп жазуучусу, социалисттик эмгектин баатыры, кыргыз эл баатыры Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесине карата өткөрүлүп жаткан бүгүнкү салтанаттуу кечеге кош келиңиздер. Тапшырдың мысық гүлдің шамалына. Ал эки доорду эки көчү менен көрбөдүңбү? Ачка доктур, барды жокту, турмуш аны кээде эркелетти, кээде сокту. Анын баарын жан дүйнөсүнө сактабады. Ben sizge alma alıp ketmeli. Alınız. Vakit üçün. Andan beri vakit öttü. Şinet dostum, ötük eskirdik. Senin bayağı шинель кийип өтүкчөн жүргөнүң али көз алдымда. Баягы мугалимдер конференциясын эсиңдеби? Ошондо сен менден эки катар алдыда отурупсуң. Улам сен караган сайын тартынам, уялам. Ошондо элдин баары эле экөөбүздү карап тургандай болгон. Ардын аягына алыш үчүн сен аны атайын өлтүргөнсүң. Элдин баарына айтам. Ne? Elazığ beni öldürdü. Анан менде. Pazarbay, oğlunu arap söyle. Оозума карап сүйлөбөсөңчү. Böyle. Токто. Токто. Тота япанды өзі болыпты, көргендер жоқ қой. Көргөнүм жок. Елдүр, Тота япанды өзі болыпты, көргендер жоқ қой. Zamanın böyle olsa böyle ol deyip. Adı elдің барын өзім айнаса. Бүт дүйнөмү айгай сала кыйкырдым. Хе-хе-хе-хей! Мен уулду болдум. Мен уулду болдум. Kengen bunu Ben muallimim. Nerede okutkanı geldim. Adım Düşen. Biz bu yerge mektep kuralım. Bağırla bilimde olasın. Sen emne de öğretip otasın. Айтпасаң деле өзүбүз билебиz. Gerek olsa özüzden opalarız. Emne bunu bulacak tutar. Gel gel konuşuyorlar. Mankurtlar dese. Tegisine kime mankurtlar mı? Yok degende. Айтматовдун табинасын. Ağlayın xanmanız, Kalkımdın tuğusu sen manamız, Namısın koldan aldırgan avandın alın kırmanız. Dolumdun kanatımdı kayırıp aldın. Yaşlarım katal oldun canılışım. Dolumdun kanatımdı men kayırıp aldım. Kırgızdan bardığına mayrami Ölüme çapkan canım yaş Ötüp gitse takılmaz Her jigitke şayma şay Her gibiyle karında Günlerin ayından Ötkün gönlün kapa Tuğan eldin
сізге қызмет қылам. Самсалиев Әділет. Мына жұмыс жекелей жұмыс емес, жұмысты арқалап дағы ушундай мына бир эле каармандын образына кирип, ошону жеткиликтүү деңгээлде катаган оңой болуп эмес. Баягы кыргыз айтмакчы, билген кишиге көпөтөйдүн башы, билбеген кишиге чоң чатактын башы демекчи. Кагазга жазып берсе дагы ушак келип аптыгып сүйлөй албай, кагап-чакап келип аткандар санча. Агаранып ушу образды билсе окуп, карап, көрүп, булар актер эмес, булар ушак иштеген эмес. Эртең бери карап, Дем театрын кууп жетпесек дагы, ошого теке барып калганыбызга, жете барып калганыбызга аябай кубанычтамын. Биздин кечебиз аягына чыкты. Келип бергениңизге чоң рахмат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламат болуңуздар, бар болуңуздар. Эми Өзгөчө кырдаалдар министрлиги баягы республиканын алкагында чоң маарике өтүп атат. Мынакей биздин алып жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык маарикеси. Ошону менен биргеликте ошо биздин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берге жаш муундарын чогултуп, ошолорго биздин ушундай болгон жазуучу атабыздын чыгармаларынан чыгармалардын үзүндүлөрү бул баягы артисттер эмес, бул ошо Өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги иштеген биздин таланттуу биздин кызматкерлерибиз, биздин кесиптештерибиздин аркылуу көргөзүүнү чечип, бүгүнкү күндө ошо ушундай иш-чара өткөрдүк. Эми Кудай буйрса баягы болгон чыгармаларынан үзүндүлөрдү баягы кыска учурда биздин кесиптештерибиз жеткизгенге аракет кылды. Бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы баягы арасынан таланттуулар тандалып, ушундай сахналаштырылган образ жаратып жатат да. Бул жерден мага баягы эменин Сабиранын ролу тийди. Бул ролго сүңгүп кирүү башында баягы кыйын болгону менен бара-бара баягы режиссердун түрткүсүнүн аркасында баягы бизге аябай чоң дем берип, акырында баягы бардыгыбыз бир нерсеге такшалдык деп айта алам да. Анан бул жерде Чыңгыз Айтматов жазуучубуздун 90 жылдыгына карата баягы көптөгөн окурмандарга, көрөрмандарга дагы бир жолу баягы чыгармаларын эске салып кетебиз деген ойдомун.